Мен өзім азыр Тажикстанда жашасам дагы, бирок мен өзім мына Кыргызстандан боломун, Токтогул районунан. Токтогулда окууну бүткөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик университетинде чет факультетин 5 жыл ушул жерде окуп бүтүп, Жеретал районунан анан турмушка чыктым эле. Жолдошум дагы университеттин историкалык факультетин бүтүп, жолдошум жашаган Чобой деген кыштак бар. Ошол жерде 2 жыл мугалим болдум. Орус тилден, английский тилден окуучуларга сабак берип, 2 жылдан кийин райком комсомолго ишке кирдим. Партийный школага жөнөтүштү. Ташкентке барып, очно окудук. Жолдошум менен бирге, бир балам, бир кызым бар эле. 1 жыл окугандан кийин дагы кайра мени чакырышып, райком партияга 2-чи секретарь кылып тайындады. Центральный комитеттин 1-чи секретары. Ошондо мага айтты, мына 1-чи болуп, национал аялдардан сени 2-чи секретарь кылып атабыз райком партия. Эч качан аял болгон эмес эле, жакшы иштесең, жакшы эме кылсаң, сен аркаңан башка аялдар барат деди. Албетте дагы ушу күнү түнү иштеп, аракет кылып, 1 жылдан кийин анан орден знак почета алдым ошондо. Кыргызстандан барып, ошол жерде жашап, ийгиликтерге жеттим. Тажикстандын өкмөтүнө, Жеретал иштегендерге, мына элдерге аябай ыраазымын да. 9 жыл ошо райком партияда иштедим. Мени аябай жакшы колдоп келишти. Ушул Тажикстанда жанагыдай атылдык согуш жүрүп, куралдуу аракеттер жүрүп жаткан учурда сиз Жереталга аким болуп дайындалдыңыз. Өзүңүз аял киши болсоңуз, анан тегеректе жанагыдай кырдаал болуп турса, ишиңиз кандай болду? 90-жылдары ошо башталганда мен депутат болчумун. Тажикстандын анда Верховный Совет депутаты элек, ошо согуш маалда сессияда азыркы биздин президентибиз барго, Эмомали Рахмонов ошону тайындаганбыз. Мына ноябрда мына 25 жылдыктын ошо сессиянын 25 жылдыгын өткөрөбүз. Ол убакта аябай кыйын эле. Адамдар да ар түрлүү болчу. Бирөө коркутчу, бирөө кашчы, бирөө тияка кетчи, бияка кетчи, ар түрлүү ойлорду айтышчу да. Ошо согуш башталгандан кийин өтө кыйын болду да. Бардыгы качып ар жака, ар кимси кетип, бүт Тажикстанда өкмөт калган эмес эле. Эч ким калган эмес эле. И ошол маалда мына Эмомали Рахмонов өзүнө ушундай оор күндөрдү, ушундай оор жүктөрдү өзүнө алып, анан ошондон бери мына иштеп келе жатабыз. Анан кийин мени Жеретал районунан аким болосуң деп чакырды биздин президент. Чакырганда Душанбеден Жереталга жеткенче дагы 5 районду өтүш керек да. 5 районду өткөндө бир 2 району өкмөттүн адамдары эле, солдаттары. Анан нары 3-4 райондо бүт жанагы маджахеттер ээлеген болчу да. Ошол маалда президент чакырып айтты: "Канча жылдан бери иштедиң, союз убакта, тынчтык убакта иштедиң. Азыр мындай оор күндөр келиптир, кыйынчылык болуп атат. Мына Жереталды сенин элиң кыйын убактарда мына азыр жашап атышат. Ошон үчүн сен ушул жака аким болуп барышың керек" деди да. Кийин анан аябай оор күндөр эле, коркот элек, эмне болот эми. Ошентип президент айткандан кийин анан мен мейли эми маджахеттер өлтүрсө деле мейли барайын дедим да. Бирок Жереталга жеткенче бир 10 күн эмеде жолдо жүрдүк да. Анткени бирөө кой берет, бирөө кой бербейт, бирөө айтат аял бизге керек эмес, бирөө дагы ар түрлүү эмелерди коюп, уступкага барып, айткандарын аткарып, анан кийин мени Жереталга жеткиришти. Бир 10 күнү жеттик да ошо Жереталда. Маджахеттер же кайсы бир башка топтор Жереталды тоногон, же мындай бир опузалаган бир солдаттар бар эле. Ошолорду атып өлтүрүшүп, милициялар, балдар, жөнөкөй адамдар да өлтүрүштү ошол маалда. Албетте ошол маджахеттер өзлөрү жок кылышты. Бардыгы элдерди кыйнаган, барып тоногон, Жереталга келген 40 жыл жашап ошол жерде бардык эмелерин чогулткан нерселерин бардыгын көтөрүп кетишкен, 3 күн ташышкан. Башка элдикин дагы бүт тоноп кеткен. Келиндердин, төшөкчүлөрүн, дивандарын көтөрүп, Жереталда мына 70 000 мал эле эч нерсе калган эмес мына. Эч нерсе калган эмес. Совхоздордо трактор бар эле, тракторлор, машиналар бар эле, мына сельский хозяйство, картошка тийип тигебиз. Биздин Жеретал картошка көбүнчө азыр мына 100 000 тонна мына картошка берет. Эч нерсе калган эмес. Бардыгын ташып алып кетишкен. Элдер Жеретал району менен Кыргызстан жака келип, ар нерсе алып кетишти, да? Жеретал, Алай, мына Карамык ошол жак менен келчи. Ошол маалда Тажикстан менен мына Кыргызстандын жолун достук
жол деп аташкан да. Куралдуу чатак жүрүп атканда сиз ошол жерде аким болуп иштеп атканда сизди Тажикстандын өкмөттүк тарабы колдоп, моралдык дагы колунан келишинче материалдык да жардам берип турган экен. Ал эми ошол исламдык баалуулуктарды алып келип аткан ошол маджахеттер, сиз өзүңүз аял киши болсоңуз, нары бери каттап иштеп атсаңыз, сизге кандай мамиле кылышчу? Эми ар түрлүү бар болчу. Бирөө жаман мамиле кылчу, кээ бирлери жакшы мамиле кылчу. Албетте алардын дагы арасында жакшы адамдар, акылдуу адамдар, тарбиясы бар адамдар, ата энеси жакшы адамдардын балдары бар эле. Ошолорго дагы жакшы сөз керек эле. Ошолорду дагы тарбия кылыш керек эле. Ошолор да жаш балдар болчу, ошолорго дагы багып, бир нерсе берип, кийгизип, эме кылып, жакшы сөзүңдү айтып, үйрөтсөң, амалда алар дагы жаш болчу да. А сиз ошол учурда кандайдыр бир опурталдуу, өзүңүзгө мындай коркунуч келтирген бир ситуацияга болдуңуз беле? Албетте болгом. Анда бар болчу бир 5-6 маджахет бар эле. Машинебизди атып, эртең менен келген экен, мен иште болбой калып, кийин мен издеп келип, эми мындай учурлар көп болгон. Пенсия айлыктарды душанбеден алабыз да. Кийин нормалда эми самолеттор болгон эмес. Банктын ишчилери коркот да. Мен өзүм машина менен кошо барып алып келебиз акчаны дедик. Мейли деп анан кийин кошо алып, машинеге салып, машина эми банкта мындай кагаз эмелерди эмеде болот да капта. Мен болсо жанагы базарда дагы сатылат го анандай эмелер көтөрүп жүрүшөт сумкалар. Анан ошолорго 2 сумкага экөөнү салып таштап турам, машинанын аркасына жүктөп келдим да. Жолдо келатсак эле 10-15 маджахет келатат. Башка райондо. Шофёрдун айттым токтоткунун машинанын капотун көтөр да оңдоп эме кылып аракет кылчу, мындай оңдоп бузулду дегенсип да. Памир жактан келаткан экен да. Автоматтары, анан берки гранатомети, булары бардыгы ушундай кийинген эме болгон эле, өзлөрү да чоң балдар эле. Мен таныма Райса, эмне кыласыз? Айттым, машинем бузулуп калды. Жок, машинеңиз бузулбай эле, бизде эме кылып эле деп. Машина керек дешет да. Айттым, мага да машина керек. Мен 300 километр эмеге барышым керек дагы. 100-ün өттүм, ана 200 бар. Жок, бизге 2 саатка керек, мына жака жеткирип кайра келсин. Болбойт, аны жок десем да алат да. Анан айттым, жүгүмдү албай эле коюңуз эми. Мен азыр кай жерге отурам? Жүктү экөөнү тең өзүм тартып да орда тартып түшүрүп алып анан кийин үстүнө отуруп алып. Үстүнө начальник рафинадел бар эле ошо. Кийин айттым, бирөөнү сен отур, бирөөнү. Анан айтат, машинаңызды айттым, жок, шофёрум менен барат, анан. Ошону да ойлоп турдум. Кийин аны ойлонуп, саат 11 болчу. Келишти да кечинде 8-ден кийин. Билесиңер, 10 саат дагы машинени ойлобой, кийин ушу шофёрумду ойлонуп эле тодон бир свет келди. Анан айттым, машинем келатат деп сүйүнүп. Тинде анан дагы сумкаларды жүктөп, үйгө жеткирип, анан барып пенсия эмелерди элдерге таратып бердим да. Сиздин мындай данакерчилик ишмердигиңизди, ушул аракеттериңизди Тажикстандын өкмөтү, бери келсе Кыргызстандын өкмөтү кандай баалады? Аким болуп 9 жылдан өйдө 10 жылга жакын иштедим. Анан кийин депутат болдум. Ошон үчүн мен өзүм аябай сыймыктанам. Тажикстанга, Кыргызстандан барып, комсомолдо, партияда, акимде 2 жолу депутат болуп иштеп келдим. Мына депутат убагымда кимде канча наградалар бар деп эметкенде, эң көп награда менде экен. Аябай эме ордендерде, медальдарда 63 депутаттан меники эң көп экен наградам. Кыргызстан менен да посттордо бирге иштетелик. Менде орден данакер бар Кыргызстанга берген.